Саламатсыздарбы нарын элим. Кирип келе жаткан ит жыл жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун. Ырыс кешиктин жылы болсун. Алыста жүргөндөр аман эсен үйүнө кайтсын. Оорубасын дегенде. Ошо. Келе жаткан 2018 жаңы жылыңыздар жакшылыктардын жылы болсун. Бул жылы орундалбай калган максаттарыңыздарга жетиңиздер. Үй бүлөлүк бакыт бардыгыңыздарга жакшы жаңы жылды каалайм. Jaylonun salkın tağınday, Jaşonun ömü şağınday, Yüzünde şaktığı oynoso, Jürögüm tokuyt, narınday. Jürögüm tokuyt, hey, jürögüm tokuyt, oy, jürögüm tokuyt, i narınday. Jürögüm tokuyt, hey, jürögüm tokuyt, oy, jürögüm tokuyt, i narınday. Narınday güldü jağımı, narınday uçböz jarığı. Samayın sılap ito jeli, sağın tap süyü jalını. Sağın tap süyün, ey, sağın tap süyün, oy, sağın tap süyün i jalını. Sağın tap süyün, hey, sağın tap süyün, oy, sağın tap süyün i jalını. Bilesin kızgılt anarım, narındın kayda ağarım. Sen desem jürök i jalında, sergitken günüm tabamın. Sergitken günüm, hey, sergitken günüm, oy, sergitken günüm i tabamın. Sergitken günüm, hey, sergitken günüm, oy, sergitken günüm i tabamın. Jürögüm tokuyt, hey, jürögüm tokuyt, oy, jürögüm tokuyt i narınday. Jürögüm tokuyt, hey, jürögüm tokuyt, oy, jürögüm tokuyt i narınday. Вот сейчас я сижу в кафе «Гранат» или ресторан «Гранат». Ну, среди нарынцев. Я сам не нарынец, но как почетный гость сижу здесь во главе стола и хочу сказать, что 2017 год прошел, вернее проходит, да? Это год столетия Великой Октябрьской социалистической революции, а совсем недавно был столетие ВЧК КГБ СССР, где я окончил, высшую школу КГБ окончил, поэтому для меня это был большой праздник. Вот наступает 2018 год. Я, главное, прошу Господа Всевышнего, чтобы через 100 лет не повторились события 1918 года. Чтобы не был больше, как вы знаете, в 1918 году после покушения на Владимира Ильича Ленина был объявлен красный террор. Когда я учился, я знаю, что в первый день красного террора погибло 11 тысяч человек сразу. С этого началась гражданская война.
А я теперь хотел, чтобы 2018 год, это мое пожелание и просьба к Всевышнему, чтобы 2018 год начался не с кровавой резни, а с добрых дел. Потому что сейчас же обстановка такая же в мире. Накаляет все время, и все эти эзотерики, предсказатели, все говорят, что все дело идет к войне мировой опять. Вот не дай бог, чтобы наше поколение, мы уже наши деды отвоевали то, что надо, столько крови пролили, хватит. 2018 год желаю мирным, а для Кыргызстана, чтобы он был счастливым, поскольку наши чаяния были, чтобы власть менялась мирно в результате настоящих выборов. Вот первый раз мирно перешла власть. За 25 лет одна драка шла. То с узбеками, то сами с собой дрались. Теперь, чтобы 18 год был тынч, кыргызча айткандай, да? Туркча айтат барыш, орысча мир, по-арабски салям. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Спасибо. Мен эмне деп тилемекмин, ушу нарындыктардын, жердештеримдин ушу түзгөн коому бекем болсун, ынтымактар арта берсин. Жаңы жылда жакшылыктарды тилейм. Ар бир адамдын алдыга койгон ой максат тилектерин Алла Таалам кабыл кылсын. Алыста жүрөсүңөр балдарым, аман болгула, бар болгула, ден соолугуңар чың болсун, бөйдө кырсык, бөйдө кадам тышкары болгула. Дасторкондор такай жакшылыктарга жайылып турсун. Ата эне бир туугандарыңар менен аман эсен болгула. Келе жаткан 18-жыл ар бирибиздин алдыга койгон ой максат тилектерибизди ишке ашырсын. Урматтуу Нарын Теңиртоо коомунун мүчөлөрү, бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Ойлогон ой максаттарыңар ишке ашсын. Эски жыл биз үчүн жаман жылдардан болгон жок, абдан жакшы жылдар болду. Биз могу коомубузду түзүп алдык. Башында 20 кишилик, анан 60 болдук, 60та мына 100дөн ашып атабыз. Мына бүгүнкү күнү корпоратив өткөзүп, бардыгыбыз жүздөшүп, көрүшүп, таанышып, жакшы жолугушууга келип отурабыз. Бүгүнкү майрамыбыз жакшы өтсүн. Дагы жаңы жылыбыз абдан жакшылыктарды алып келсин. Мындан да көбөйөлү, бекийли, чыңалалы. Бир туугандар, бардыгыбыз бир тууганбыз. Өмүрүңөр узун болуп, келечегиңер кең болсун. Келе жаткан жаңы жылыңар менен кымбаттуу мен нарындык жердештерим. Ушул Москвада бирөөнүн эли бирөөнүн жеринде жүрсөк да ушундук кооп түзүп алып өзүбүзчө ушинтип кооперативде чогулушуп барбыз. Баарыңарга келе жаткан жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, ийгилик алып келген. Баарыңарга Москвага эмне максат менен келсеңер, эмне ой менен келсеңер, ошол оюңардын баары ишке ашып, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга аман эсен кетели. Баарыңарга келе жаткан жаңы жылыңар менен ден соолукта болгула. Ишиңерге ийгилик. Урматтуу Нарын коомунун туугандарым, силерди бүгүнкү келе жаткан жаңы жыл майрамыңар менен куттуктайм. Ушул жылы ит жыл экен, ит жыл деген киреше деген ат менен аттуу ит болсун. Баарыңарга ден соолук, ийгилик ишиңерге. Мына эски жылыбызда кетип баратат. Бул жыл эң биз үчүн таанымал жыл болду деп эсептейм, потому что Нарын коому түзүлүп өсүп атат. Аябай жакшы жаштарды көрүп атам биздин нарындыктардан. Арабызда ынтымак болсун. Ушу жаңы жылга жакшы кадам менен аттайлы, андан ары ынтымагыбыз көбөйө берсин. Жаңы жылда ийгиликтер өсө берсин, ынтымакта бололу. Барлык нарындыктарды чакырам ынтымакка, келгиле. Жакшы күндөрдө жүрөлү, ынтымакта жүрөлү, кубаналы, сүйүнөлү. Бүгүнкү кечебизди жакшы тосуп алалы. Жаңы жылда ырдагандар ырдагыла, сүйүнгүлө, сыйлагыла бири-бириңерди. Таланттар көп экен. Аябай кубанычтамын. Жакшы өтөт деп ойлойм. Бүгүнкү жаңы жылдын арналган кечебиз. Саламатсыздарбы, Нарын Теңиртоо коомунун жалпы жамааты. Сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Келаткан жаңы 2018 жыл бардыгыбызга токчулук, молчулуктардын жакшы жылдардан болуп, Москвага келген биздин мекендештерибиз кандай ой максат менен келсе, ошол ой максатына ишке ашырып, жакшы маанайда Кыргызстанга, мекенге аман эсен кайтып кетишсин.
чоң рахмат. Урматтуу Нарын коомунун мүчөлөрү, жердештерибиз, ушу бүгүнкү биздин өтүп аткан жаңы жылдык корпоративибиз жакшы маанайда башталып атат. Ушу баардык кыргыз элиме бир кааларым чын ден соолук, узак өмүр, иштерине ийгилик. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Нарын коомунун тургундары, сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга ийгилик, иштериңизге. Ассалому алейкум кыргыз калкым. Урматтуу нарындык туугандар. Келе жаткан жаңы жылыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жакшылыктардын жылы болсун. Баарыбызга бакыт таалай, узун өмүр, чексиз бакыт, токчулук, молчулуктун жылы болсун. Жаңы жылыңар менен дагы бир жолу. Ошо жаңы жылыңыздар менен ушундай жакшылыктар көп болсун. Нарын коому мындан дагы көркүрөп, бир Кудайым буйрса эмдиги жылы миңдеген киши болуп, чоң-чоң ресторандарды снимать этип ушундай жаңы жылдарды тосолу. Элдин маанайы жакшы. Өйдө кырсыктан Кудайым сактасын. Жаңы жылыңыздар менен. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыздар жана ошондой эле Нарын коомунун мүчөлөрү, силерди бүгүнкү жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жылда баарыңыздарга жаңы ийгиликтерди, токчулук, молчулук жана ушундай эле жакшылыктардын үстүндө өтүп кете берүүңөрдү каалайбыз. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкым, урматтуу биздин Нарын коомунун жалпы мүчөлөрү, урматтуу туугандар, жердештер, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жаңы жыл жакшылыктын жылы болуп, ийгиликтин жылы болсун, токчулук, молчулук болуп, кененчилик болуп, баарыбыз кененчиликте жашайлык. Ушул жакка эмне ой максат менен келсек, ошол ой максатыбыздын баарына жетип, тилеген тилегибизге жетип, жалпы жамаатыбыз менен эл журтубузга, ата мекенибизге аман эсен кайтып кетүүбүздү жараткан Аллам насип этсин баарыбызга жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мына азыр биз Нарын коомунун корпоративин баштаган алдында турабыз. Урматтуу коноктор, Нарын коомунун ар бир мүчөсү жана биздин бүгүнкү корпоративдин жаңы жылдык кечебизге ардактуу коноктор келип атат. Мынакей ошо корпоративдин тоосунун алдында дагы бизде бир абдан ушу Нарын коому жөнүндө бир маалымат берип кетсем, ушул жарым жылдын ичинде, кыска убакыттын ичинде ушул Нарын коомунда көптөгөн алгылыктуу иштер болуп өттү десем жаңылышпайм. Ошон менен бирге бизде ушул чет элде жүрүп, Москва шаарында мигрант болуп, мусапыр болуп, 2 саат үйүңөн 2 шаг алыстасаң мусапыр кейпингесиң дегендей, баардыгыбыз ушу жерде мекенден алыс жүрсөк дагы ушунчалык бир биримдикте, ынтымакта уюшулуп, өзүбүздүн коомубузду түзүп алганбыз. Мына коомдун атынан көптөгөн жакшылыктар болуп атат. Кайрымдуулук иштерди аткарып атабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ушунчалык биз ынтымактуу эл экенбиз. Мына бүгүн дагы ушинтип жаңы жылды тоосунун алдында турабыз. Жаңы жылыбыз эми ушул жалпы кыргыз элибизге жакшылыктарды алып келсин, байгерчиликти алып келсин, токчулукту алып келсин, асманыбыз ачык болсун, тынчтык болсун. Ушу жаштарыбыз өнүп өссүн, келечек муундардын алдындагы даңгыр жолу ачылып, бир чоң бейиш жашоо орносун. Ушул 2018 жылы келаткан жаңы жылыбыз көптөгөн жакшылыктардын баарын алып келсин. Ылайым жакшылыктар көп болсун, аманчылык болсун. Баягы жаманчылыкты аманчылык жеңет. Эң башкысы аманчылык болсун. Биримдик, ынтымак болсун. Ылайым эле ушу Нарын коомубуз өнүгүп өсө берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу Нарын коомунун жалпы мүчөлөрү, ушундай эле Нарын жергеси, жалпы эле кыргыз журтум келе жаткан барыңыздарды 2018 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Буюрса, бул жылдагы жаман жылдардан болгон жок, жакшы жылдардан болду. Бир канча ийгиликтерди жараттык дегендей. Ушу баарыбыздын башыбызды бириктирип турган, баарыбызга бири-бирибизге өбөк-жөлөк боло турган башка жерде жүргөндө Нарын коому түзүлдү ушул жылы. Бул да бир жакшы жетишкендик, ийгилик. Мындан кийин жаңы жылда ошол Нарын коомунун иши алга жылып, Нарын коому мындан дагы кыргыз элине, кыргыз журтуна таанымал коомдордон бири болсун.
жаңы жылыңыздар менен кирип келе жаткан ар дайым бар болуңуздар. Урматтуу мекендештер, келе жаткан 2018 жылыңыздар барыңыздарга кут болсун. Келе жаткан жаңы жыл ийгиликтүү жылдардын, жетишкендиктердин жылдардын, жемиштүү, жеңиштүү жылдардан болсун. Жаңы жылда жымайып баарыбыздын жүзүбүздөн кетпесин. Элибизде, жерибизде, мекенибизде жетишкендик болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Өтүп бараткан 2017 жылкы Кудай буйруса саясий жагынан да, коомчулук тарабынан дагы ийгиликтүү жылдардан болуп эсептесек болот. Бирок анча-мынча табияттуу кырсыктар болду. Бирок баары жакшы болуп өнүгүп келатат буйруса. Мына жаңы жылда ушундай кырсыктардан жараткан сактасын. Сыртта жүргөн мекендештерим баары аман болсун, ден соолукта болсун. Тилеген ой максаттары орундалсын. Дайым ушу жакшылыктардын үстүндө жолугушуп, бала бакырабыз менен, тууган туушкандарыбыз менен аман болуп, элибизди, жерибизди ойлоп, элибиздин, жерибиздин аброюн чет мамлекетте көтөрүп, бактылуу болгула барыңыздар. Жаңы жылыңыздар дагы бир жолу кут болсун. Ийгиликтүү, жемиштүү, жеңиштүү жылдардан болсун. Мекендештер, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен бул Нарын коомунун жаңы жылдык кечеси жакшынакай дасторконунда турабыз. Келе жаткан жаңы жылыбыз ит жылы дейт. Иттин тилеги аябай жакшы тилейт. Себеп ушул үйдүн ээсине кут берсе экен, ушул үйүбүз тоюп турса экен, ошонун жугундусун ичсек экен деп иттин тилеги жакшы тилектердин бири деп айтсам болот. Ошондуктан келе жаткан ит жылыбыз кут болуп, алыста жүргөн жердештерибиз, Кыргызстанда жүргөн эли журтубуз аман болуп, жаңы жыл жакшылыктын жылы болуп, эч качан согуш болбосун, балдарыбыз өнүгүп өссүн, дасторконубуз ар дайым жайылып турсун. Ушу жаңы жылыбыз жакшылыктардын жылы болсун деп эле эсептейм. Ассаламу алейкум мекендештер. Мына бүгүн Нарын коомунун жаңы жылга карата уюштурган кечесине келип отурабыз. Эмне демекчимин? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын элден куттуктаймын. Алла таалам бизге тынччылык, аманчылык берсин, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Жана көптөгөн бул Москва жергесинде жүргөн мигранттарга ден соолук жана тилеген ой максаттарына жетишип, көптөгөн ийгиликтерди ашып, өзүбүздүн Кыргызстан жергибизге, сүйүктүү элибизге Алла таалам насип кылсын. Дагы бир жолу бардык инсандарды, бардык биздин жердештерди келе жаткан жаңы жылы менен чын элден куттуктаймын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум туугандар. Нарын коомунун атуулдары, баарыбызга ийгилик. Келе жаткан жаңы жыл эмес, Кудай бизге жакшылыктарды алып келип берсин. 2018 жылы Москвада ушинтип жаралып жаткан коомдордун ар бирине ийгилик. Буюрса коомдор ичара жаралып, бара-бара Кыргызстандын коому жаралып, ошонун ийгилигине, Кыргызстандын келечегине, Кыргызстандын туусунун алдында баарыбыз чогулуп, чоң бир ийгилик жаратып, Кыргызстанды өнүгүп өсүшүнө биз себепкер болобуз деп толук ишенип айта алам. Ошонун ичинде нарындык жигиттер, кыздар, агалар, эжекелер, байкелер, сиздердин дагы салымыштарыңыз чоң болсун. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Мына бүгүн Нарын коомунун кечеси болуп жатат. Майрамдык маанай, жаңы жылдык маанай. Ошо Нарын коому жаңы түзүлүп, биринчи батаны шарты тире чоң жылкы менен баштаптыр. Жолу ачык болсун Нарын коомунун. Жакшылыктарды, ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Кыргыз элибизге болсо, мекендештерге болсо аманчылык, эсенчилик келе жаткан 2018 жылы албан ийгиликтерди жаратып, албан жакшы нерселерге себепкер болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздар туугандар. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жалпыңыздарды куттуктайм. Баарыбыздын ишибизге ийгилик болсун, баарыбыздын ак жолубуз ачык болсун, ишибиз илгери болсун. Баарыбызга бакыт каалайм. Чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.
ар бирибизге ийгилик, узун өмүр, ден соолук, байлык, баардык жакшылыктардын баарын каалап кетем. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Баарыңардын кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыңарга ишиңиздерге ийгилик, чың ден соолук жана үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм. Кутман кечиңиздер менен урматтуу менин боордошторум, туугандарым, баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Жаңы жыл бизге ушундай бир ийгиликтерди алып келсин. Эң мөмөлүү жылдардын бири болсун. Саламатсыздарбы, Нарын коомунун жалпы жамааты. Сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ден соолукта болуңуздар, иштеген ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Кудайым бардык бөөдө кырсыктан сактап, аман болуңуздар. Да бир жолу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Саламатсыздарбы, баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Ушул жыл баарыбызга жакшылыкты, молчулукту, барчылыкты, токчулукту алып келсин. Берекелүү жылдардын бири болсун деп эсептейбиз. 뭐, 나, 아가씨, 와, 걔, 모르고 하지.
Ай баракелде. Бар жарағым айланып, жол жарағым шайланып, Ай рахмат, 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 рахмат. Қол шартылы. Өзөгүндө куюлган кыргыз каны, салтын сактап урпагына мурас кылган. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, Москванын кыргыздары. Мына бүгүн Гранат кафесинде өзгөчө шам, өзгөчө майрам болуп турат. Бүгүн Нарын коомунун жаңы жылга карата уюштурулган кечеси болуп атат. Ушул жерде кечебизге куш келипсиздер. Жакшылыктын жарчысы бол жаңы жыл, эл журтумдун бактысы бол жаңы жыл, ак сүйүүнүн ачкычы бол жаңы жыл, жараткандын белеги бол жаңы жыл, ар адамдын чөлөгү бол жаңы жыл, бейпилдиктин желеги бол жаңы жыл деп баарыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Мына бүгүн кечебизге атайын арналып жайылган дасторконубузга бата берип алгандан баштасак, дасторконго курутмай жер жемишти койдуруп, Эдил байкебизге бир жылкыны сойдуруп, анан ар бирибиз жарашыктуу кийим кийип алып туруп, ушул жерде чогулуп отурабыз. Ошол эң биринчи кечебизди бата менен баштабасак, кыргызымда бата бар, бата берген аталар дейт. Ушул ак дасторконубузга ак тилек батасы менен Муса атабыздын ак тилек батасын алып алып анан кечебизди баштасак, кечебизде Марат атабызды, Марат ата келиңиз, дасторконубузга бата берип койсоңуз. Narın elinde Kuday saklasın, Moskva'da çırpın narınlıkta. Kırgızistan'ın şantın saklanan el, Kırgız dilini saklanan el. Жақшы жүріп, жаңы жылға көбейіп, барымызға пример көрсетіп, қандай ынтымақты жүреді екенбіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Амин. Қана келіңіздер, Омин деп бата қылып отырып, эки алдымызда аш койдук, эки колду бош койдук дегенди дасторконго караңыздар. Анда эмесе бүгүнкү күндүн программасы менен тааныштыра кетейин. Ары бери баспайбыз, тартипти жакшы сактайбыз, андырак болмой тамеки такыр тартпайбыз. Мына бүгүн ушул кечени Ак таланын кулуну Москванын азырынча тургуну Сыймыт Эсенбаев деген мен жигит жетектемекчимин. Кечебизди мына ушул Нарын коому болуп түзүлгөндөн бери ары бери жүгүрүп ушу Нарын коомунун башында турган биздин Нарын коомунун ардактуу мүчөсү Тобекел Дүйшеев агабызды, Кыргыз Республикасынын Соода өндүрүштүк бирикмесинин өкүлү, Нарын коомунун аксакалдар кеңешинин төрагасы Абаскан Сардарбеков агабызды, акын, прозаик, эл агартуунун отличниги, Нарын коомунун негиздөөчүсү Сайран Бүбү Баялиеванын, Ярослав шаарындагы биримдик диаспорасынын орунбасары, Нарын коомунун төрагасы Акжолтой Келгенбаев, Москва шаарындагы кыргыздардын чыгаан уулу жеке ишкер, Нарын коомунун тең төрагасы Азамат Адылгазиевдин каалоо тилеги менен баштабасак, кандай дейсиздер? Кана келиңиздер, аталган коноктор. Кана келиңиздер, ушул коомдун мүчөлөрүнө өзүңүздөрдүн жаңы жылдык каалоо тилегиңиздерди жана коом жөнүндө кыскача маалымат айтып кетсеңиздер.
Кана келиңиз улуулата баштайлы. Саламатсыңарбы, урматтуу туугандар, кыргызстандыктар, дарындыктар. Бул Россияга улуу урушуна чоң таазим кылабыз. Сеңтегинде Советтер Союзунун оңунан келип, окуп, иштеп, түрдө турган адамдардын баары докторубуз да бар, чакырылган, посолубуз да бар, дипломат, консулубуз да бар отурат да ошондочу. Ошон үчүн ушу Советтер Союзунун убагынан бери келген биздин аксакалдарга нарын коомунан бир кол чаап койсок. Туугандар, нарын коому бул жана айтып кетпейби, биздин ажы киши Марат байке. Бул деген Кыргызстандын өзөгү тили боюнча. Себептен 99% нарын облусунда кыргыздар жашайт. Теңир тобу бар, теңир тобубуз турат. Канча акындар, канча манасчылар, ошондон чыккан окумуштуулар. Ошон үчүн ошонун тукумдары, урпактары Москвага келишип, шартка жараша кийин көбөйүп кетти. Эгер биз келгенде Кыргызстан боюнча бир 6-7 киши бар болчу. Азыр болсо нарын коому ачылгандан бери 100-200 болуп атат. Бири-бирин таанып атышат. Чыган жигиттердин баары ушинтип чогултуп, ар бир ай сайын өзүнүн моюн калышып, аксакалдардын күнүн, жаш студенттердин күнүн өткөзүп атышат. Мунун баары чоң ийгилик. Ошон үчүн урматтуу эрдештерим, туугандарым, бул мекалаттуу убакытта келмек, баары ооруп калыптыр. Сепин шарлык коомуз Москвада жашаган улуу адамдарыбызды дайым чакырып, ошордо акылын угуп, сөзүн угалы депчи. Анан 93-тө Улуу Отто согушу катышуучусу атабыз бүгүн келип ооруп калыптыр. Ошон үчүн баарын ошол жерден чоң салам. Дагы бир урматтуу жерлештерим, баардык кыргыздарым, силердин жаңы келе жаткан 2018 жылын куттуктайм, бактылуу алып. Урматтуу туугандарым, нарындык жерлештер, силердин бүгүнкү келе жаткан жаңы жыл майрамы менен куттуктайм. Жана ошондой эле бир анча-мынча белгилеп кете турганын биздин коомдун үйөрмандары аракети менен ушундай эмеге келип турабыз, жакшылыкка. Биринчиден баары айткандай, генилер дайыр идея, үйөрмандар аны аткарат дейт. Пайдасын эл көрөт, жер көрөт дегендей, буюрса ушу коомдун пайдасын только элибиз көрсөтүп көрсүн. Ушул жүрөкчүлөргө иштеген ишиңерге ийгилик, денсаулык алып келсин. Бул жылы ит жыл экен, ушу иттин аты киреше болсун, бар жерден барыңарга киреше болсун. Рахмат. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин ардактуу меймандары жана ошо Нарын коомунун жалпы мүчөлөрү, бир туугандар, жалпы кыргыз бир туугандарым, келе жаткан 2018 жылкы ит жыл менен баардыгыңыздарды куттуктап кетмекчимин. Ошол менен бирдикте айткым келет, ушу Нарын коому жөнүндө азын-оолак кайрылып анча-мынча маалымат бере кетсем, ушул Нарын коому 15 кишиден түзүлүп, 6 ай мурун баштадык эле. 15 кишиден төрайым, төрагаларды убактылуу шайлап, ушу күндө азыр 150 мүчөбүз бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ар бир кыргыз өзүнүн үйүнөн 2 шак аттагандан кийин мусафир кетин эрт экенбиз. Мына азыр кыргыз журтчулугу Москвада өзүбүзчө Кыргызстан болуп калдык десем деле жаңылышпайм. Ошо кыргыз диаспорасы болобу, москвалык кыргыздардын арасында көптөгөн коомдор бар. Ошол коомдор эмне үчүн түзүлөт? Ошол кыргыз элибизге, жерибизге
ар бир ата журтубузга мекенибизге кызмат кылалы деп түзүлөт деп ойлойм. Бул нарын коому түзүлгөндүн себеби ушу мусафир кейпин кийип жүрсөк дагы, мигрант болсок дагы, ушу өзүбүздүн мекенибизге болобу, Москвада болобу, кайсы бир чет өлкөдө болобу, бир колубуздан келген жардамдарды көрсөтөлү деп уюшулду да. Ушул коом түзүлгөндө кичинекей бир ооруп калган адамдарыбыз болду. Алардын дары-дармегин жеткиргенде каза болгон адамдардын сөөгүн үйүнө чейин жеткирип берип көптөгөн кайрымдуулук иштери аткарылды. Андан тышкары аш чаралар болуп атат. Көптөгөн даталуу күндөрдү өткөрүп атабыз. Анан бүгүн мына мынтип жаңы жылды ушу сиздер менен бөлүшүп, жакшынакай жаңы жылга каалоо тилек баталарды ырыскы шериктеш болуп, насиптеш болуп, ушундай бир дасторкон үстүндө кездешип атканыбызга абдан кубанычтабыз. Жалпы кыргыз журтчулугуна аманчылык болсун, жаманчылыкты аманчылык жеңет деп айтат эмеспи? Ошол себептен эң башкысы деле ушу кайсы элде, кайсы жерде болсок дагы аманчылык болуп, ушундай бир тойлорду, көптөгөн жакшылыктарды тең бөлүшүп жүрө берели. Ылайым келаткан жылыбыз ак жолтой жыл болсун. Ар бир кыргыздын үй бүлөсүнө бакыт шооласын чачып, түндүгүн көтөрүп, көптөгөн ырыскы байгерчилик жашоолорду алып келген жылдардан болсун. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин кеченин коноктору, жердештер, биз эмне дейле? Бизге бүгүн атайын конокторду чакырдык эле, биздин ушул нарын коомунун жаңы жылдык кечесине деп. Марат байке биздин уже аксакал атабыз болуп калды. Биз башына түзүлгөндөн бери төрүбүздө отуруп, батасын берип, каалоо тилегин айтып, орусчасын орусча, кыргызчасын кыргызча сүйлөп келе да. Марат байке чоң рахмат. Мен бардыгыңыздарды эже байке деп эле айтайын. Бул жерде отурганда. Райым байке, сизге да чоң рахмат. Райым байке мынакей кыргыз Москвадагы кыргыздардын коомчулугун бириктирип, ошо аксакалдар кеңесин түзүп, ошону жакшы бир эме кылып келатасыздар. Баштап сизге да рахмат, ушу бүгүн биздин төрүбүзгө келип, конок болуп отуруп бергениңиздерге. Турсунбай байке, мынакей сизге дагы чоң рахмат. Жакында эле кыргыз биримдигинин төрагасы болуп шайландыңыз эле. Өзүм чогулуп сизди куттуктадым. Нарын коомунун атынан дагы, нарындык жердештердин атынан дагы бир жолу куттуктайбыз байке. Сизде Москвадагы биз чет региондордогу диаспоралардын башында турсак, сиз Москвадагы биздин уюгубуз болуп, Россия империясындагы кыргыздардын уюгу болуп турган Москва шаарында сиз ошол кыргыз биримдигин жетектеп баштадыңыз. Уже ишиңизге ийгилик байке. Колдон келсе кыргыздардын бир ынтымакты бир жогору коюп, ошо кыргыздарды бир бириктиргенге аракет кылыңыз байке. Кыргыз биримдигинин аты да жакшы биримдик. Сизге ишиңизге ийгилик. Бул жерде Ысыкөл коомун түптөгөн эжекебиз Токтоган эже, төрайымы эжеке сизге да рахмат. Мынакей сиздер Ысыкөл коомунан деп сиз кубаныч төрөгаңыздар Акбар байке келиш керек эле. Акбар байке азыр СМС жазып жибериптир, бошой албай атам, жете албай атам деп. Бирок Акбар байкенин жакшы каалоо тилектери бар. Акбар байке всегда айтат, биз кыргыздарды коом, Ысыкөл коому, Нарын коому, Жети областын коомун түзөлү дагы кайра бириктирип бир коом бололу депчи. Биз только ынтымакка чакырган коомдордон бололу. Биз Нарын коомунун бирден бир изденүүбүз дагы ошол, только ынтымакта бололу деп. Анан бул жерде баягы бөлүнүп Нарын коому, Ысыкөл коому, тиги Жалал-Абад анымуну деп бөлүнгөн менен бул бир чети жакшы экен. Зато ушундай бири-бирибизге бир туугандар деле агасынын үйүнө, инисинин үйүнө, карындашынын үйүнө конок барат экен. Ошондой болуп сиздер бири-бирибиздин төрүбүздө ушинтип конок болуп келип туруп, бир нерсе шылтоолуп, чогулуп, сый көрө берели. Бул жерден дагы бир биздин алыстан келген менин досум, жакын досум, биздин ошо коомдун башында мага биринчилерден болуп мондай
дем күч берген, мени төреге шайлап атканда биринчилерден болуп дем күч берген, эч нерседен коркпой, эч нерседен тайманба, давай мен турам деп. Мен ушул Москва шаарына келгенде дагы бирден бир таянып ишенип келген досум Азамат Абылгазиев, муну көпчүлүк тааныйт. Ошол Азамат досубуздун Кыргызстандан биздин апабыз келдилер. Силерден сураныш, жалпы кол чабып койсоңуздар жакшы болот эле. Просто Азаматтын көп пайдасын, жакшылыгын бул жакта калбайтпай 80-90% кыргыздар көрүп келатабыз. Чоң рахмат. Биздин эжекелер, уллаган эжекелер дагы төрүбүздө отурат. Бизге дайыма мага акыл насаатын, жакшы сөздөрүн айтып келген Зыйнат эже, сизге да чоң рахмат. Шайыр эже, сизге да чоң рахмат. Сармерденди уюштуруп туруп, бизге биреме кылып туруп, биздин башыбызды дагы бириктирип, ошо Сармерденден кийин дагы бирге мындай ынтымактуу боло түштүк да, биз дагычы. Сизге да чоң рахмат эжеке, ошо Шайыр эжеге да бир кол чабып койсоң жакшы болот эле. Бизге Москвада канча деген кыйынчылыкта баарыбыз иштеп келгенбиз, канча деген кыйынчылыкта жүрөбүз, ошого карабай ушу маданият жагын алып, оор күн, кыйын күн карабай ошол Сармерденди уюштуруп келатат. Эжеке, сизге да чоң рахмат, ийгилик таазим кылабыз. Биздин дагы бир ушул жерде конокторубуз. Биз баягы сырттан алып бири-бирден чогултуп келсек эле, мап негизи ошондой. Биригип келип айланып келип, чогуу келип бир мап болуп калабыз да кайдалечи. Маптын өкүлдөрү бул жерде отурат. Сиздерге да чоң рахмат. Куттуктап биздин сүйүнүчүбүздү тең бөлүшүп, калып тилегиңиздерди айтып келгениңиздерге сиздерге да рахмат. Ал эми калганы мен жалпы эле айтайын, биздин Нарын коомунун өкүлдөрү, агалар, эжелер, инелер, карындаштар, баардыгыңыздарга рахмат. Бүгүн ушул кечебизди жакшы, шамдуу, ойлогудай, көңүлдөгүдөй өткөрүп алалы. Баарыңыздарга рахмат. Ассаламу алейкум туугандар, коноктор, нарындык бир туугандарым. Нарындын өзүнүн тарыхта орду бар. Буюрса Москвада дагы Кыргызстандын, Нарын эмес, Кыргызстандын тарыхынын ордун калтырчу жигиттер, кыздарыбыз болот деп толук ишенем. Анан бүгүн кичине ак жол экөөбүз маектешип, белек берели деп чечтик элек. Анан кайра ойлонуп туруп, ошол белекти Нарын коомунун атынан калбайтпасам Баткенде Ая деген жаңы жакы кичине начарраак жашаган үй бүлөлөрдүн балдары окуган школго Нарын коомунун атынан бүгүн видеосун бизге жөнөтүш керек эле. Балдардын баарыңыздарга рахмат айтканым, окуу куралдарын биздин атыбыздан Нарын коомунун атынан жакшы бир кээ бир жетимдерге белек кылдык. Пророк пайгамбар айткан экен, ким жетимдин башын сыбаса, ошо жетимдин башында канча чач болсо, адамдын ошончо күнөөсү кечирилет деп. Буюрса Нарын коому кичине болсо дагы күнөөбүз кечирилди. Жана Баткендеги жаш балдардын буюрса сиздерге рахмат, ыраазычылыгын төө ашууда кичине кар жаап, машинебиз жетпей калыптыр. Буюрса сөзсүз ошол белек, биздин белек Нарын коомунун, ошол бизге аябай чоң дух, күч. Жана Сайран эжебиз айткандай, коомдун жаралганы элге керегибиз тиет, жаралдык десек, биринчи керегибиз тийгени ушул деп толук ишенем. Ассаламу алейкум, рахмат. Рахмат айтканыңыздар келсин. Ушу сиздердин иш-аракетиңиздердин натыйжасында ушинтип Нарын коому чогулуп, нарындыктар жалпы жаңы жылды тосолду деп ушул жерде чогулуп отурабыз. Сиздерге да миң мертебе ыраазычылык билдиребиз коомдун атынан. Ар дайым бар болуңуздар. Ушинтип Нарын коомунун эле эмес, Кыргызстандын жүзү болуп жүрүңүздөр демекчи. Анда эмесе сиздерди кол чабуу менен ордуктарыңыздарга узатайсак, Кана келиңиздер, алдыдагы койгон даамдардан алып отуруңуздар. Анда эмесе кайрадан күчтүү болот толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол Кыргыздын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп толук өнөттөргөн сени мени деп мына нарындык жигиттердин атынан жана айымдардын атынан Табылды Актановдун
Нарын шаңы деген бір шығармасын атқарып өтсін, қабыл алып қойыңыздар. Жігіттер даярбыз, барыбыз, қана келіңіздер. Çok rahmet sizlerge. Kana gelgizler ornunuzlardan orun alıp verseniizler. Kana gelgizler tuğanlar. Uşunday bir toy bolu otat deyip tuğanlar. Bir жерде. Ana törde oturgan жайылоодо жүргөзүп иттинчирап отурат туғандар kana gelgizler. Ушундай той болуп атат дейт туғандар. Ушундай тойда отурганда бир төрдөгү апама чай жетпей каптыр дейт. Анан не кыларын билбей баягы апам төр жакты караса эле бир кукла жатат дейт, мындай урчак. Анан карап не кылып ийсем деп, анан тиги урчакты алып апам тиги кукланы бетке чаап, ыйлабай жөн жатчы өлүм көрөйүн, сага эмес мага чай жетпей атат деген турбайбы. Кана баарыңыздарга чай жетип атабы туғандар? Кана алдыңыздарга коюлган аштан алып отуруңуздар. Кайрадан эле ушул нарын эли, нарын жери меймандос элдерден болот экенбиз. Ушул баарыбыз ушул жерде кечебизге атайын конокторду чакырдык эле. Кыргыздын кең таласы жайнаган дейт туғандар. Казанына эти деле чайы деле кайнаган. Сыйлашалы, сырдашалы туғандар биз өтөбүз өмүр деген дайрадан дейт. Ошондуктан биз бүгүн кечебизге атайын конокторду чакырдык эле. Ошо конокторго кеп кезегин сөз кезегин берип алсак, Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигиндеги советник, посланник, биринчи консул, США, Араб жана Түркия мамлекеттеринде консул жана башка жооптуу кызматтарды аркалаган Асанкулов Марат агайыбызга, Кыргыз Республикасынын элчилигинин экс өкүлү, Москва жана Москва областынын Аксакалдар кеңешинин мүчөсү Райымкулов Аттокур агабызга, профессор Турсунбай Кубатбеков агабызга сөз кезегин, кеп кезегин берсек, кана келиңиздер, аталган коноктор. Биздин кадырлуу конокторубуз.
жолукпайчу. Ошон үчүн орусчада айтайын, да? Я вот весь нарынский народ и түштүкский народ. Я почему говорю түштүк, он туке стоит, да? Он хоть и түштүкский, но он саяк. Поэтому везде саяки, да? Где бы не ходил. Поэтому вот я от души говорю, что нарынцы это ну как бы один из очагов кыргызского народа. Вот сколько я вот жил во Фрунзе, когда жил в Аше, как только нарынцы приезжают, вот чувствуешь, что они говорят на совсем другом правильном литературном языке. Например, когда я в Аше был, я никак не мог понять, что такое дасарму. Дасарму. Это, кажется, платок. Да? А вот если вот так ходить, а если в Талас поешь, там говорят «дарю». А на Исуке поешь, там говорят «ашпурт». Но вот нарынцы, чтобы этого не было, они должны сохранять этот язык и говорить все время по-киргизски правильно. Чтобы алмурут был алмурутом, а бетарчи был бетарчи. И не чача, а тюрьгу был. Вот, поэтому я всегда с уважением относился к нарынскому народу. В каком плане? Что они так далеко живут и так высоко, что их никто не достает и никакого влияния нет. Правильно? Ни долины, ни с китайской стороны, ни с нашей стороны. У меня отец, когда молодой был, он говорит, мы были в Нарыне, встречались там на перевале с китайцами. И на высоте что-то около 4000 метров пили китайскую водку. Это только кыргызы могут, и именно нарынцы. Один американец мне рассказывал, они ехали по шелковому пути, и когда переехали Торуан, такой перевал есть, да? Их там встретили кыргызские милиционеры, он говорит, 12 часов дня налили стакан водки. Мы удивились, как это на такой высоте в 12 часов дня начинает водку. А кыргызы смеются и показывают видео. Кичерен, давай. Он выпил и говорит, сразу есть опал. А Кыргызстан дальше пошли. Это только в Нарыне так могут. Но раньше вот в Нарыне, кроме мяса, ничего не выращивали. Да? Вот приехал один ваш представитель, когда я был консулом. Он тут 2 месяца ходил, пробивал провода для троллейбусов в Нарыне. Там наконец пошел троллейбус. И он написал письмо. Кыргызстан'da Россия'dan посольство. А я ему говорю, а почему ты не написал? Ты же нарынский, написал Кыргызстан'da елчигине. А он мне говорит, байке, уж жаңы сөздер абдан сусак болады. Но тем не менее, надо их поднимать, да, это кыргызский. Вот я сейчас вот Раймку говорю, у нас обязательно с русским языком мешается, да? Который не достает слова. Вот я во Фрунзе приехал, давно не был, 15 лет не был. И смотрю по телевизору, выступает человек из Таласа. Когда себя сөйлеп, она артынан вот так. Но это надо, чтобы это заменять постепенно. Вот турки, они очень много сделали, чтобы заменять. А когда у нас не хватает слов, мы говорим русский. Например, мы говорим 5 минут, да? Минут нет у нас слов. Они говорят бештакырка, то есть с арабского языка. И вот они тоже стараются, чтобы все это заменить. Вот вместо самолета они говорили учак. Теперь и кыргызы говорят учак, да? Потом прикурить дайте, мы говорим, ну, прикурить перчи можно, да? Они говорят, атыш перч, атыш. Атыш это сейчас стрелять, да? Ну и огонь тоже. Ну, не в этом дело. Главное, что там вот все-таки еще сохраняется киргизский язык и киргизские обычаи. Но сейчас еще стали, вот этот парень говорит мне, если труд приложить, то и картошка сон несет, наверное, пьяс дейт. Ошон бар насыр өстүрүп атабыз. Я говорю, а что раньше не делали? А он говорит, раньше сенен дома пал кеттим, не выращивали. А сейчас выращивают, все в порядке. И поэтому я желаю, чтобы нарынский народ процветал и далее, а вы, чтобы здесь, отсюда показывали пример своим единением, умножались. С Новым годом! Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаляму аля сайидина Мухаммаду ва аля алихи ва аля асхабихи аджмаин. Амин.
кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу нарындык мекендештер, кадыр бардуу аксакалдар, дасторконубуздун көрүп отурган биздин ар бирибиздин ушул жерде эгиндик тамган жерибиз, мекенибизден келген биздин чыгаан жигитибиз Азаматтын апасы, биздин апабыз. Кош келиптирсиз апа, атыңызды билип келгенсиз. Биз бүгүн жана уюштуруучу тобунун өкүлдөрү айта кетпедиби, жарым жыл мурда баштап иш чара жүргүзүп, түптөлүп, биригип, ынтымакка келип, мына бүгүн жаңы жылга байланыштуу мааракеңизге катышып отурабыз. Биз абдан кубанычтабыз. Ушул түзүлүү, түптөлүү байрамыңыздар жетишкендиңер кут болсун, ийгилик болсун, жетишкендик болсун. Бүт баары алдыңа койгон ой максатыңыздар орундалсын. Кол чаап, куттуктап коюңуз. Биз бүт жылдан бери өз ара аралашып, ар кандай деңгээлде мамиле түзүп эле жүрөбүз. Мына жакында эле бул жерде Ак Тилек жаш коомунун демилгеси менен, аксакалдардын демилгеси менен аксакалдар кеңеши алгач түзүлгөн, андан кийин коомдук кеңеш деп коебуз, иш которгондо орусча координационный совет деп коет, анан мааниси бирдей эле го. Ошону түзүп жакында 24-нде ошол жерде отурган меймандар да катышып келишти. Кана бериңиздер тургандар, тоз калды, тоз. Баарыбыз чогуу ынтымакта, биримдикте жаңы жыл байрамдадык. Ошого баарыбыз бул жерде отурган мен таанып атам, баары катышып жакшы деңгээлде өттүк деп ойлойбуз. Буюрса бул айтарымдын себеби чоң баннер жасаганбыз. Надырбек баш болуп, Кубанычбек катышып, Азамат өзүнүн логотипин жиберип дегендей эсептеп санап келсек, бул жерде коомчулук уюмдардын расмий түрүндө, коомчулук түрүндө түзүлгөн 54 коом бар экен. Бүгүнкү күндө ушу баннерге батпай, биягына болуп, анын бийиктигин, эндигин чоңойтуп 2,5-4 метр жасап, ушу 54 уюмду батырып, мына 24-нде байрамдадык. Бул айтарым себеби барган сайын коомдор көбөйүп баратат, өсүп баратат, өнүгүп баратат. Бул жакшы нерсе. Бул диаспора деген түшүнүк бар эмеспи? Сөздүктө, Википедияда бул Россияда кыргыздардын жалпы барыбыз, биз кыргыз диаспорасынан киребиз. Кээ бирге бир аз туура эмес түшүнүк пайда болуп калат. Диаспора демек мурдагы жашап калгандар, кийинки келгендер, алар өздөрүнчө коом деп. Жалпы кечеги эле мурдагы эле 10 жыл эле Турсунбаев 38 жыл мурда келген Москвага. Байкем 45 жыл болду, 50 жыл болду Москвада жашаганына. Баарыбыз кыргыз диаспорасы болуп эсептелебиз. Ошон үчүн мына биримдикте, ынтымакта өнүгүп келатабыз. Эми армяндар, грузиндер, булар 1,5 жылдан бери бул жерде жашап түптөлүп калышкан. Буларды көрүп атасыңар кандай деңгээлде, саясат жагынан, бизнес жагынан, башка тармактан өнүгүп келе жатат. Буюрса биз дагы акырын ошого жетебиз. Буюрса иншалла. Эми дайым үлгү катары, пример катары келтиребиз да, татар туугандарыбыз. Биз келгенде 80-жылдары келгенде, алар Казанский вокзалда баягы тачка түзүрүп жүрчү. Биз аларга көзүнүн сүзүктөп аларга сүдүрүп койчубуз. Азыр алар кандай деңгээлге жетишти? Сабайдын орун басары Алтоған болду да Маратовсын ойлойм. Байке Кабаева дагы деп. Баса Кабаева жөнүндө да сұрау керек, анда кимде анда текшерип көрүш керек. Ошон мен айтам, биримдикте ынтымакта болсок, буюрса чоң-чоң жетишкендикке жетебиз. Мен дагы бир нерсени айта кетермин. Россиянын президенттин алдында совет при президенте по межнациональным отношениям деген бир структура бар. Бул структуранын максаты бул жерде Россиянын жергесинде жашаган башка улуттардын өнүгүүсү, жүрүш-турушу, алардын Россияга кандай кызмат кылып атат, кандай жардам берип атат деген максатта түзүлгөн. Ошол совет при президенте по межнациональным отношениям диаспорадан өкүлдөрү киришет.
Россиян жергесінде орташа 800-900 қырғызстандықтар бар осы. Bir daha Kırgız diaspora oyunlarının ökülleri çok hoş olacaklar. Talış, Asiriyci, Kurdskaya diaspora ökülü var olacaklar. Hem Ormantay Silayız, hem kanda kalp olsa da, kanda diaspora olsa da, alanın sanını bizge salıştırganda, көп olsa 150 grup vardır Moskva olmasında. Oşolor diasporanın ökülü Sovet Kengesi. Emniyse Kırgızlar çok. Emniyse Kırgızların ökülü çok hoşun жерде. Biz çoğulup kalған жерде ошондой суроо пайда болду. Ошондо сунуш бериш керек. Бириккиле, барыңар ынтымакка келгиле, жалпы бириктире турган оюн түзүп бизге сунуш менен келгиле, биз карашып көрөбүз деген. Эксперт катары киргизип атат азыр. Биздин сунуш этсеңер биз бир кандидатураны ардык деп. Эксперт в Совет при президенте по межнациональным отношениям. Анда bir çoğuluk arkadaşlarımız var kimden автобиографиясын беребиз, нагылабыз. Акырын ошол жылы биз да ошол жака умтулушубуз керек да. Себеби миллион кыргыз деп коебуз, миллион кыргыздын өкүлү ал жерде жок болсо, кандай жыйналыш болот, кандай чогулуш болот, ар айтылган сөз ал протоколдо жазылып калат. Ошон үчүн бул биздин калкыбызга, биздин элибизге, биздин бул жерде жүргөн мекендештерибизге абдан жакшы жардам болмок. Мигрант деген сөздү бунун эч кандай терс жагы жок. Бүгүнкү күндө эң өнүккөн, эң жогорку мамлекет Америка мамлекети. Бүт мигранттардан түзүлгөн мамлекет. Ошон үчүн биз кайра сыймыктанышыбыз керек. Бул жерде биз мигрант болуп жүрөбүз деп. Россиян жергесинде. Башка мамлекеттерде биздин кыргыздар, биздин жердештер, биздин туугандар өнүгүп өсүп жүрүшөт. Ошон үчүн дагы бир жолу барыңыздар, келаткан жаңычылыктар көп болсун, ийгиликтүү, жемиштүү, жеңиштүү жылдардан болсун. Бүт алдыңарга койгон максаттарыңар орундалсын. Жаңычылыгыңыздар кут болсун, нарын коому түзүшүңөр кут болсун. Ийгиликтүү болсун. Санасыздар, нарын коомунун мүчөлөрү, бұл қоғам относительно кішкене сәл жашырақ. Анткени Кыргыз берим дегенин түзүлгөнүнө жакында 20 жыл болот. Биринчи түзгөндөрдүн ичинде ошо Аваз байке ошол Кыргыз берим деген түзгөндөрдүн бирөөсү ушул аксакал Райымбол Азмаматович мен өзү 8 киши түзгөнбүз. Юбилей жакындап калды. Бирок Кыргыз биримдиги көп организация, көп жерлерде мүчө, Ассамблея народов России деп ошол жерде мүчө, Комитет по делам национальности ал жерде мүчө, до Москванын өкмөтүндө мүчө, бир жерде өзүбүздүн представительдер бар. Законный Минюста регистрация болгон жылдан бери айтатам. Ага чейин эле иштеп келаткан диаспора катары биринчи түзүлгөн уюм өзү ушул болгондо. Анан сиздер да жакында түзүлүп, жердештер бириңиздер менен бири-бириңиз таанышалы деп жакшы жумушту баштадыңыздар. Бул жерден мүмкүн бирөө пода болуп кетет. Бирөөнүн кызын бирөөнүн баласы алат. Наоборот, ошондой болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушу жалпы Кыргыз биримдигинин атынан сиздерди келе жаткан 2018 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга чың ден соолук, иштериңиздерге ийгилик. Кыргызстанга кайра кайта тургандар аман эсен кайтсын. Кала тургандар бул жерде калышы да көп эле кете албайт. Кетебиз деген менен бар эле кайра келишет. Мен деле 40 жылга жакын болуп калды, кетем деп жыл деле ойлойм, кете албай жүрөм. Ошон үчүн кайсы жерде болсок да аман эсен бололу. Иштериңиздерге ийгилик. Кийинки келе турган жыл ар бирибиздин үй-бүлөгө жакшылыктарды алып келсин. Тойдо жолугуп, майрамдарда жакшы көңүл ачып жүрөлү. Рахмат айтканыңыздар келсин. Урматтуу туугандар, мушу менен пайдаланып, нарын коомунун жетекчилерине
Ардак грамотасы тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Коомдук кеңештин атынан, аксакалдар кеңешинин атынан улутубуздун руханий байлыгын, салт санаасын сактоодо, калкыбыздын кылым кезген тарыхын, байыркы маданиятын чет элге таанытууда жана коомчулуктун өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Нарын коому сыйланат. Кыргыз биримдигинин атынан да куттуктоо жалпы Нарын коомунун мүчөлөрүнө. Чоң рахмат сіздерге. Ар дайым ыраазычылык билдирели Нарын коомунун атынан. Şu төрүбүздү ар дайым орун алып эле жүрө бериңиздер. Рахмат. Кана келиңиздер, кайрадан сіздерге төрдөн орун берсек. Эх, Москва, Москва, бир коренем, бизге окшогон нарындыктарга койдуң келен дейт. Бүгүнкү алган сыйлыгыбыз мында жалпы эле Нарын коому кут болсун, Кана бул сыйлыкты куттуктап бир кол жалпы ойлоп. Өзүбүз жаш болсок да мына мынтип эң алгач жакшы жешкендик ийгиликтерге жетишип отурабыз. Ар дайым ушундай тойлордон кезигели. Ар дайым кыргыз элинде бүтүндөй дүйнө жүзүндө тойлор боло берсин дейле. Кана келиңиздер, кайрадан эле кечебизди алдыбызды уласак, бүгүн ушу кечебизге атайын Нарындан Аяз ата менен Аяз кызды чакырдык эле. Кечип атат, негедир билбейм, каякта калып кетти, догондон аш албай калдыбы, же каякта билбейбиз. Кана келиңиздер, анда көптөн Аяз аталар деле келип калышат, келиңиздер. Кана келиңиздер, урматтуу Аяз ата, Аяз кыз, жакшы келип алдыңыздарбы, амансыздарбы? Ооба, өзүңүздөр көргөндөй биздин ат тарлуу көк боздуу ала тоону ашып, Нарындын сууна тоңуп, узак жол басып Москва шаарындагы Нарын коомунун кечесине, Нарын коомунун кечесине неберем экөөбүз да келип калдык. Ассаламу алейкум, урматтуу Нарын коомунун мүчөлөрү, жана сыйлуу меймандары. Сиздерди кирип келе жаткан 2018 жылыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Амансыздарбы? Ак мөңгүлүү, Асказоолу Темиртоонун урпактары. Сиздерди келе жаткан жаңы жылда узун өмүр, чың ден соолук, ишиңиздерге ийгилик жана бакубат карлык каалайбыз. Жаңы жылыбыз жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун, ынтымактын жылы болсун. Неберем экөөбүз кол келбей, электерибиз менен да келдик. Нарын эли өнөргө, талантка бай келет эмеспи. Өнөрүңүздөрдү